Бишкек шаарында Агылбирсти коргоого багытталган Snow Leopard Run 2024 5-чи эл аралык кайрымдуулук жарым марафону болуп өттү. Жарыш Ала Тоо аянтынан башталып, катышуучулар калаанын негизги көчөлөрү аркылуу 5, 14 жана 21,1 чакырым аралыкка чуркашты. Жалпысынан жарым марафонго 4500 адам катышты. Бул Агылбирс чуркоосу негизи 2018-жылы ишке ашырыла баштаган. Бир жыл даярданышкан болчу. Анын негизи бул бир чоң проект. Агылбирс негизи бизде аз болгон, негизи популяциясы дагы аз болгон, биздин өлкөнүн дагы символу болгондуктан буга бир кичине адамдардын дагы көңүлүн буруп, ушул проблеманы чыгарганга туура көрдүк. Жана бул деген экология менен дагы байланышта, тыгыз байланышта. Ошондуктан ушуга атап биз жанагындай эл аралык деңгээлдеги бир марафон өткөрсөк деген максатта жасалган марафон деп айтсак болот. Жарым марафонго жөөгүлүктөрдүн көпчүлүгү алгачкы жолу катышып жатса, көп жылдан бери чуркап жүргөн тажрыйбалуу катышуучулар дагы бар. Алардын айтымында бул жолу аба ырайы дагы жакшы болуп, чуркоо көп деле кыйынчылыкты жараткан жок. 14 километрга чуркадым. Өтө деле оор болгон жок. Физикам жетпей калды, өпкө жакшы. Жолдор түптүз, баары чогуу чуркаганда аябай оңой чогуу чуркалат да. Сону чуркадык. Өтө деле оор болгон жок. Жакшы чуркадык. Канчанча чуркатасыз? Катышам, бардык марафондорго катышам. 5, 14, 21 катышып турабыз. 14 километр чуркадым биринчи жолу. Кичине кыйыныраак болуп калды. Анча даярдаганымды эсимдебин. А так буга чейин только 5 километр чуркагам. Ошондой эле 3 жаштан 13 жашка чейинки балдар үчүн 1 чакырым 500-300-100 метр аралыкка чуркоо өткөрүлдү. Белгилей кетсек, жыл сайын ар бир катышуучу төлөгөн каражаттан Агылбирсти жана экосистеманы коргоо үчүн акча бөлүнөт. 5 жылдын ичинде биз 4 миллиондон ашык сом кайрымдуулукка жумшадык. Фотоловушкаларды алып бердик. Жана Нива деген маркадагы уну алып бергенбиз эгерлерге. Шаарда болсо жанагындай ботаникалык бакчага дагы 39 техникадан ашык берилген болчубуз. Быйыл болсо биз кайра эле эгерлерге экипировка алып бермек болдук. Жыйынтыгында ар бир чакырымда байгелүү орундарды ээлеген жөөгүлүктөр акчалай байге жана белектер менен сыйланышты. Ал эми маарага жеткен бардык катышуучулар медаль тагынды. Адинай Курманова, УТРК Спорт.